Кутурма оорусу адамдын үрөйүн учурган кооптуу жугуштуу оорулардын бири. Бул дарт менен мышык, ит, чөө, карышкыр, кирпи, түлкү жарганат, илбир, суур, чымчыктар, кыскасы жылуу кандуу жаныбарлардын баардыгы ооруйт. Эң коркунучтуусу жуктуруп алган адамдын тагдыры өлүм менен аяктайт. Жапайы жаныбарлардан карышкыр, еноттор, түлкүлөр оорушат дагы. Алар айылдарга түшүп, жана үй жаныбарларына жугушат. Үй жаныбарларынан көбүнчө ит, мышык, анан уйлар, жылкылар да оорушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз дайыма насторожный болушубуз керек. Эң коркунучтуусу жана дагы айтып өттүм, бул оору адамга жугуп калса айыкпайт. Жакынкы күндөрү кутурма оорусун алып жүргөн Ак Суу районунда 3 жаныбар аныкталган. Алардын баштары жеринде алынып, байланыш болгон үй бүлөлөргө эмдөө жүргүзүлдү. Эми биздин областта азыр эпизоотиялык абал туруктуу деп айта албайбыз, анткени Ак Суу районунда катталып атат. Түп районунда катталды 22-жылы. Малдардын арасында уйлар ооруду. Быйыл дагы Ак Суу районунда ошо уй торпоктор ооруду 3-өө. Анын экөөсүндө лабораториялык жол менен тастыкталды. Каракол шаары боюнча быйылкы жылы 800дөн ашык ит мышыктарга эмдөө жүргүзүлгөн. Бул ылаңга каршы вакцина азыр жетиштүү. Ал эми айыл чарба жаныбарларына кутурма жуккан учурда гана эмделет. Кутурма чыккан кезде эмделет. Кутурма чыкпаган кезде ит мышыктарга кутурма. Ит менен эле мышык. Ит мышык деген жанакындай түлкү, карышкырлар менен контакт болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен биринчи убакта ит мышыктар эмдөөдөн өткөзүлөт. Кутурманы алдын алуу үчүн үйдөгү иттерди өз убагында эмдөөдөн өткөрүп, бош койбоо жана жаныбарларды ветеринардык кызматка каттоо керек. Эгерде сиз жашаган аймактагы кайсыл бир жаныбардан кутурма чыкса, анда үйдөгү малды, итти сөзсүз эмдетүү, балдарга эмделбеген ит мышыктарды сылап сыйпоого уруксат бербөө зарыл. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.